Эртеңден тарта Өмүрбек Муктарбек уулу өзүнүн айдоочулук ишин баштаганы турат. Ал үчүн каарман улуксаат кагазын алышы шарт. Кагазды алуу үчүн Бишкек шаардык комендатурасына кайрылган каарман онлайн тартипте кезегин күтүп жатканын билдирет. Ал эң башкысы санитардык гигиенаны сактасак, ишибизде көйгөй жаралбайт деп ишенет. Мен өзүм жеке шопур болуп, такси болуп иштейм. Буга чейин иштеп келгем. Жана ошондой эле биз күнүндө акчаны ошого көнгөнбүз. Акчаны күнүндө таап, ошо менен жан багып, үй бүлө бакчык. Азыр мисалы карантин убагында бизди чыгарбай койгон себеп кандай десек, бизге да кыйынчылыктар болуп кетти абдан эле. Ошол буюрса ушу таксиде чыкканына абдан кубанычтамын. Бир четтен элге да жакшы болот. Главное, что биз өзүбүздүн эмести туура баарын машинанын ичин таза кармап, экиден киши салсак эле ошо өз жумушту так аткарып жакшы иштесек, бизге да жакшы, элге да жакшы болот. Эртең өз ишин өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү дагы баштайт. Аны менен катар энергетика, химия жана нефтегаз, машина куруу, прибор жаса жана электротехника, текстиль жана булгаары бут кийим өнөр жайлары сындуу тармактар да өз ишин жандандыра башташат. Лихпром ассоциациясынын төрагасы Сапар Асанов эң алгач ишин баштаган ишкерлерге уруксаат кагазы гана берилсе, алардын иши ийгиликтүү жүрөт дейт. Биринчи майдан тартып ишканаларды ишке киргизүү бул абдан жакшы жаңылык. Анткени биздин текстиль тармагында көп ишканалардын Россия Федерациясы менен, Казакстан менен, соода түйүндөрү менен келишимдери бар ишканалар аз эмес. Андан сырткары мүмкүнчүлүгү бар ишканалар иштегенге мүмкүнчүлүк алып, пропусктарын алып, ишканаларын жөнгө салып ишке ашыра бергени абдан жакшы нерсе. Өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режиминде иштөөгө кимге уруксаат берүү жөнүндө чечим кабыл алууда биринчи кезекте тигил же бул чөйрөнүн канчалык коопсуз экени эске алынган. Эң алгач ишин баштай турган жактардын тизмеси алардын өлкөнүн эпидемиологиялык кырдаалына таасирин эң аз тийгизерин эске алуу менен түзүлдү. Эркин Асрандиев муну эң максаттуу деп эсептейт. Одним из критериев было Биринчи антикризистик план 30 мартта кабыл алынган. Ошол пландын дээрлик 60% бизнес тараптан сунушталган сунуштар менен дал келген. Негизи бизнес тараптан көп сунуштар берилген жана дагы эле берилип жатат. Алардын сунушу кабыл алынган дагы. Буга ылайык тизме дагы эң биринчи учурда керектүү тармактар менен толтурулду. Биринчи майдан тартып экономиканын тармактары этап-этабы менен ишке киргизилип баштаары баарыбызга маалым. Биринчи баскычта ишкердиктин баш аягы 7 түрүнө уруксаат берилет. Өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү. Курулуш чөйрөсү. Транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсү. Жеке жана мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүүлөрү. Соода чөйрөсү. Чач тараштар жана салондордун кызмат көрсөтүүлөрү. Уюшулган таксомотордук кызматтардын кызмат көрсөтүүлөрү. Ишин баштап жаткан объектилер милдеттүү санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарышы шарт. COVID-19 инфекциясынын алдын алуу жана жайылышын токтотуу үчүн ал жайларда сөзсүз колду дезинфекциялоочу каражаттар, санитайзерлер коюлушу зарыл. Объекттерде бир адам жоопкерчиликти алып, ал кызматкерлердин дене табын, вируска шектүүлүк жараткан симптомдор бар жок экендигин күн сайын текшерүүгө алышы кажет. Иш ордунда бет кап жана дезинфекциялоочу каражаттары жок кызматкерлер келбеши керек. Обязательно будет требование. Ошол ишин баштаган объекттердин жетекчилери кызматкерлерине атайын өздүк гигиена, санитардык эпидемиологиялык талаптар коюлат. Объектилерде 5 күндөн 15 күнгө чейин жете турган дезинфекциялоочу каражаттар болушу керек. Иш жеринде тазалык көзөмөлдөө үчүн атайын эреже, тагыраак айтканда инструктаж көрсөтмө болушу шарт. Бул жактардын ишмердүүлүгүнүн жанданып баштаганы карантин жоюлду дегенди түшүндүрбөйт жана калган тармактардын иштөөсүнө чектөө күчүндө калтырылат. Алсак массалык иш-чараларды өткөрүүгө, калктуу конуштар, шаарлар арасында жарандардын жөнү жок жүрүүсүнө, режим алынып салынганга чейин өлкө аймагына чет элдик жарандардын кирүүсүнө. Аба майдандары мурункудай эле чет элдик жарандарды кабыл албайт. Бирок медицина адистерине уруксаат өкмөттүн көзөмөлү менен берилет. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.